60 жаштагы күзөтчүнү аеосуз сабаган киши милиционерби? Шииптен жообу. Бишкек шаарындагы үйлөрдүн биринде кароолчу болуп иштеген 60 жаштагы эркекти мыкаачылык менен сабады деп шектелип жаткан адам милицияда иштеши мүмкүн. Мындай билдирүү Instagram тармагына чыгып, милициянын формасын кийип турган адамды шектүү деп жазышты. Буга чейин улгайып калган күзөтчүнү белгисиз эркек сабап кеткендиги тууралуу маалымат тараган. Анда мас абалдагы топтошкон балдар Айтматов жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги үйдүн алдында туруп ызы чуу салган. Бир маалда алардын бири токтоп турган автоунаа алардын жанына зара ушата баштайт. Ошол учурда күзөтчү ага эскертүү берип катуу сабалат. Окуя видео көзөмөлгө түшүп калган. Жабырлануучу эртеси күнү башы ооруп чыдатпай калганда ооруканага кайрылып, медиктер милиция чакырышкан. Аталган факты Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексинин 266 беренесинин негизинде кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине каттоого алынды. Милиция кароолчуга кол көтөргөн киши Land Cruiser 100 үлгүсүндөгү автоунаа менен качып кеткендиги аныкталган. Ленин райондук милициясынын криминалдык милиция кызматы шектүүнүн аты жөнүн тактады. Ал 28 жаштагы Мирмухамбет Ишембеков болуп чыкты. Болжолду жашаган дарегине барып таппай койгон укук коргоо кызматкерлери шектүүгө издөө жарыялады. Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнөн билдиришкендей, учурда сүрөттөгү адамдын чын эле шектүү же шектүү эместиги, ошондой эле милиция органдарына тиешеси бар жогу иликтенип жатат. Капа болом. Лукашенко кайрадан президенттик шайлоого катышат. Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко келерки жылы боло турган президенттик шайлоого өзүнүн талапкерлигин сунуштай тургандыгын айтты. Бул туурасында Спутник Белоруссия жазды. Мындай пикирин бүгүн 17 ноябрда өтүп жаткан парламенттик шайлоого добуш берүү үчүн келгенде билдирген. Белгилей кетсек, белоруссиялыктар 2020 жылы президентин шайлашат. Добуш берип жатканда журналисттер Лукашенкодан президенттик шайлоого катышпастыгы тууралуу сурашкан. Бул суроого эчак эле жооп бергем. Эгерде эл мени кайсы бир шайлоодо колдобой койсо, мен ага таарынбайм, деди президент. Лукашенконун айтымында караганда, мындан ары тынч жашаш үчүн эл өзү аны шайлоого бар деп суранышы керек. Эл качып кетти деп ойлоп калбаш үчүн өзүн талапкерлердин тизмесинен алып салбайт. Президенттик шайлоодо талапкерлигимди сунуштайм. Эгерде таптакыр эле каршы экениңерди билсем, албетте капа болом. Ал үчүн силер талапкерлигимди четке кагып салышыңар керек, деген Лукашенко. Лукашенко эгерде анын талапкерлигин шайлоодо эл колдобой койсо кете турганын, креслого жабышпай тургандыгын айтып, бул кызматтын креслосу анча деле жумшак эместигин кошумчалаган. Президенттик бийлик падышачылык доорду сүрүү деп түшүнбөгүлө, деген ал. Ошто аскер кызматкери жанын кыйды. Бир айдын ичиндеги экинчи окуя. Ош областында келишим менен кызмат өтөгөн аскер өз жанын кыйды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жөө аскерлеринин маалымат кызматы билдирди. ОТ аттуу сержанттын сөөгү бүгүн 17 ноябрда саат 8 чамасында ата-энесинин үйүнөн табылды. Кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Ош гарнизонунун аскер прокуратурасы сотко чейинки өндүрүштү баштады. Ай башынан бери бул аскер кызматкеринин өз өмүрүнө кол салган экинчи учуру. Бир жума мурда Кой Таш айылындагы аскер бөлүмүнүн жатаканасынан майордун сөөгү табылган. Париждеги башаламандык. Полиция көздөн жаш чыгара турган газ чачты. Сары кемселчендердин каршылык акциясы учурунда кармалгандардын саны 60тан ашты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Буга чейин 46 киши кармалганы айтылган болчу. Кечээ 16 ноябрда Франциянын Борбор калаасында сары кемселчендердин кыймылынын 1 жылдыгына карата каршылык акциясы өтүп жатат. Анын катышуучулары тосмолорду орнотуп, полиция менен тирешүүдө. Тартип сакчылар аларга каршы бир нече ирет көздөн жаш чыгара турган газ чачты. Коргонуучу каражаттары жок адамдар газдан улам жөтөлүп, аба жетпей кыйналышты. Кээ бирлери бутуна тура албай куласа, кеминде 3 адам эс үчүн жоготуп койгон. Жардамга келген ыктыярчылар тротуарда жаткандарды көтөрүп кетишкен. Мындай көрүнүштөн кийин митингчилер полицияга чабуул жасашты. Акция учурунда бейбаштар бир нече таштанды челекке унааларга өрт коюшту. Андан чыккан түтүн көздөн жаш чыгара турган газ менен аралашып, абаны булгады. Жерине куткаруучулар келип, өрттү өчүрүүгө аракет жасашууда. Эске салсак, Францияда сары кемселчендердин каршылык акциясы 1 жыл мурда башталган. Алар күйүүчү майга болгон салыктын жана бензиндин кымбатташына каршы болуп, шаарда башаламандык жаралган.
Мелис Мырзахматов кайтып келди. 10 ноябрь күнү Nazar News KG сайтында Мотуевден чымыр денесин тарткан Мырзахматов Илбирс секиригине камданууда деп жазганбыз. Анда Мырзахматовдун кадыр баркы ошто дагы деле күч. Анын баркын 2015-жылкы парламенттик шайлоодо Атамекен партиясы жакшы эле пайдаланып, үйлөнө калып жогорку кеңешке ТПИ өтүп кеткен. Учурда парламенттин эң аз сандагы фракция. Эгерде Мелис Мырзахматовдун улуттар биримдиги Куумүнөз Текебаев калданып калбаганда, азыр парламентте Атамекен партиясынын жыты дагы жок болмок деген элек. Ошондой эле ал 2-3 жыл мурун социалдык тармактарда өтө активдүү боло баштап эле кайра көптөн бери көрүнбөй кеткендигине көңүл бурганбыз. Ошондо айрым маалыматтарга ылайык, ал жакында Арстан Жолборс эмес, Илбирстин секиригине камданууда деп жаздык эле. Мына эми анын далили, ал тууралуу акырындык менен макалалар жайгаштырып, социалдык тармактарда активдүүлүгүн көрсөтө баштады. Ошентип Мырзахматов жаңы образда кайра интернет мейкиндигине кайтып келди. Кыргызстанда 100 000 паспорттун бланкы жоголгон. Аларды террорчулар менен кылмышкерлер колдонуп жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу паспорт жасап чыгаруучу Интерлинкс компаниясынын башкы директору Талайбек Жумадылов Майдан дебаттык программасында айтты. Кыргыз Республикасында паспорттун 1994-жылкы үлгүсүндөгү 3 миллион бланктын 100 000 данасы жоголгон. Жоголгон бланктарды террордук уюмдар жана башка кылмышкерлер кийин жасалма ади паспорт же чет элдик паспорт алуу үчүн колдонуп жүрүшү мүмкүн. 2004-жылы жоголгон паспорттордун бланктары түгөнүп калган. Ошондо 12 жыл эмне болгон? Саймаити 2014-жылы паспорт алган. Ал 1994-жылкы паспорттун негизинде алып жатам деп арыз жазган. А эмне үчүн паспорттук столду андан туулган жылы тууралуу күбөлүктү жана аскердик билетин сурашкан эмес. Саймаити паспортту чоң эле кезинде алган, бирок ал ага чейин бир жакта төрөлгөн. Окуганда паспорт берип жаткан кезде эмне үчүн бул тууралуу маалыматты сурашкан эмес дейт эксперт Талайбек Жумадылов. Стамбулда өлтүрүлгөн кытайлык ишкер Айеркен Саймаити мурда Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алган. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы билдирген. Белгилей кетсек, 2017-жылы 1988-жылы туулган Кытай Эл Республикасынын жараны жердеши Саймаитиге чара көрүүнү суранып, арыз менен кайрылган. Анын айтымында Саймаити 2016-жылы Кара суу базарында 3 миллион 28 000 доллар турган товарды ээлик кылып алган. Кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Саймаити издөөгө алынган. Тергөө ишинин жүрүшүндө издөөгө алынган адам 1982-жылы туулган Самиятов Эркин Салимовичтин атына мыйзамсыз берилген. Кыргызстандын жараны деген ади паспорту жана чет элдик паспортту колдонуп жүргөнү аныкталган. 9 жаштагы бала жогорку окуу жайын аяктап жатат. Бельгияда жашаган 9 жаштагы Лоран Симанс аттуу бала декабрь айында электротехник кесиби боюнча бакалавр болуп чыгат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Маалыматка караганда, баланын окууну тез үйрөнүп, өздөштүргөнүн чоң атасы менен чоң энеси байкап калган. Мектепте мугалимдер ар кайсы класстардын сынай турган тесттерин берип сынап көрүшкөн. Ал берилген тесттердин баарын 5ке тапшырган. Азыркы тапта Симонс Эйндховен атындагы технологиялык университетинде электрониканы окуп жатат. Университеттин жетекчилиги балага колдоо көрсөтүп, анын өзүнө ылайыктап расписание түзүүсүнө мүмкүнчүлүк беришти. Бакалаврды бүткөндөн кийин Симонс электроника боюнча докторлук даражаны алууну жана медицина тармагын окууну пландап жатат. Ага дүйнө жүзүндөгү алдыңкы жогорку окуу жайлардан сунуштар түшүп жатат. Баланын талантына карабастан ата-энеси Лорандын эс алганга да, жашоонун рахатын алганга да убактысы болуш керек деп эсептешет. Ал бош убактысында өзүнүн жакшы көргөн ити жана телефондогу ар кандай оюндар менен ойногонду жакшы көрөт. Топчукеден калган өгөй балдардын тагдыры эмне болот? 2012-жылы Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдында Манас таануу институту негизделип, анда студенттер билим ала баштаган. Учурда аталган институттун абалы оор бойдон калууда деп жазып чыкты Ачык саясат газети. Анткени институтту негиздегендердин бири Топчубек Тургуналиев Манас жана Чыңгыз таануу академиясына ректор болгон. Бирок Арабаев университетиндеги Манас таануу институтунун студенттерин ара жолдо таштап кеткен. Учурда 50 студенттин тагдыры чечилбей көчөдө калышты. Же Арабаев университетинин ректору Абдрахманов маселени чечип салбайт, же Тургуналиев студенттерди академияга ала кетпейт. Эгер минтип келечек муунду көчөдө калтыра турган болгондон кийин, анда эмнеге институтту ачышкан? Эми Топчукеден калган өгөй балдардын тагдыры эмне болот?
Алы Туткучов. Чеченге ворун берген жетекчилер Алтынбек Максутовдон бир кагаз аядыңарбы? Кыргыз элине төбөсү көрүнгөн белгилүү төкмө акын Алы Туткучов өзүнүн социалдык баракчасына Сүймөнкул Чокморовдун концерттик программасын театрлаштырган авторду тааныштырбай койгонун жазып чыкты. Ал иш-чараны койгон адамды тааныштыруу протоколго туура келбейт деген аппаратчиктерге кайрылып, галстугуңарго бар, калыстыгыңар кайда деп суроо узатты. Толугу менен беребиз. 15 ноябрда СССРдин эл артисти Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, сүрөтчү, актер Сүймөнкул Чокморовдун 80 жылдык мааракеси болуп өттү. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков баш болуп, маданияттын каймактары бир жерге баш кошконун көрүп, албетте сүйүнөсүң. Ооба, кайталангыс залкар таланттын кечесине Кыргыз Республикасынын президенти катышканы түзүк болду. Мындай иш-чараны өткөрүү ары сыймык, ары жоопкерчиликтүү. Театрлаштырылган концерттин ашык кеми жок, көркөмдүүлүгү, сахнанын жупуну, бирок жагымдуу жасалгасы, артисттердин чеберчилиги президент баштаган залдагы өнөр баккан коомду туруп кол чабууга мажбур кылды. Баары тамшанышты, бирок бул керемет коюлумдун автору ким? Көшөк артында кандай изденүү болду? Канча убакыт сарпталды? Кандай эмгек жумшалды? Кызык, муну айтууну бул жакка кой, соңунда иш-чараны койгон адамды бир ооз сөз менен тааныштыруу протоколго туура келбейт эмес. Жону сайсам мен сайдым, аты калды Манаска деген экен Эрчубак. Бул иш-чарага кол кабыш кылып, аралашып, ичинен билген бирөө катары муну айтып коюшум адамдык парыздар. Жоктон барды жасап, уйкусуз түнүн, түйшүгүн, миң өзгөргөн даярдык күнүн сарптаган, башкаларга окшобогон, башкача басыгы менен изденип, башкалардан айырмаланып, ар бир мамлекеттеги иш-чарага кыпкыргызча жан берип, кыргыз сахнасында мурун кезикпеген түстүү, өңдүү боекторду пайдалана алган жаңычыл изденгич адам Алтынбек Максутов көз жаздымда калып, документке кол коюп, телефондон буйрук бергендер сыйлыкка ээ болуп жатканын көрүп атабызго, угуп атабыз. Аттиң, галстугуңарго бар, калыстыгыңар кайда калган бай болгурлар? Бир кез Кыргызстан деп аалам торго жаза калсаң, канчалаган талкаланган, тонолгон тарыхый окуялардын сүрөттөрү жамырап чыга калса, азыр биздин өлкөгө келүүнү каалаган туристтер интернеттен көчмөндөр оюндарынын роликтерин, сүрөттөрүн көрүп, суктанар убакка келип калды. Атаң көрү, ай, карманар, уялбай көрсөтөр нерсебиз бар экен го деп, мага окшош жон кыргыздарда сүйүнүп калдык. Бирок иштен эле сүйүнүп жүрө бербей, ошол ишти дүйнөгө алып чыгууга себеп болгон инсанга бир ооз жакшы сөз эмнеге айта албай жатабыз? Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жана араб жергесинде өткөн оюндарды Шосту Максутовсуз элестетүү мүмкүн эмес. Токтогулдун 150 жылдыгы үчүн койгон концертин эл суранып, Алматы шаарына чейин коюлбады беле? Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесичи? Маданиятка бөлүнгөн акчанын аздыгынан профессионал актерлорду эмес, Амантай Кутманалиев баш болгон акын, комузчуларды актер катары иштете алды. Ал эмгекти көрбөсөк сокур, көрүп туруп айтпасак дудуктан айырмабыз кайсы? Акты ак, көктү көк дебей турган аксакалдар жок эмес. Кези келгенде аларда үн катаар. Балким бул постумду окуса Алтынбек мырза капа болор, бирок мен акынмын да айтуум керек. Айтайын дегеним, өзбекке көлүн берген, тажикке жерин берген, Кытайга кенин берген, казакка каркырадай төрүн берген, оруска мигрант кылып элин берген, чеченге ворун берген, кыпкызыл килем төшөп жолун берген биздин берешен жетекчилер, ушул режиссер уулуңардан бир кагаз аядыңарбы? Ал берген сыйлыгыңар талантка талант кошпойт, болгону шык берет беле дегеним го. Максутов сахна артында туруп, эл артисттерди өстүрдү. Өзү эмгек сиңирелек, логикага да сыйбай калат экен. Ачынында сыйлыкты ойлобогон, жулунбаган, кошомат кылууну билбеген, элге кызмат кылууну милдет деп ишенген Максутов тарых бетинде калат. Силер унутулган кезде ал унутулбайт. Эл ишин жасаган Алтынбек мырзага ийгилик, үй бүлөсүнө амандык тилейбиз. Эл сизди сүйөт. Алы Туткучов.